Саламатсыздарбы, урматтуу БКМ Матчтын студенттери жана жалпылык каналдын көрүүчүлөрү. Анда эмесе бүгүнкү өтө турган темабыз жүз ичиндеги сандарды көбөйтүүнү окутуу. Алгач лекциянын максаты менен тааныштырайын. Биринчи, жүз ичиндеги сандарды көбөйтүүдө математикалык закон эрежелерин колдонуштун мааниси түшүнүңүздөр. Мамыча түрүндө көбөйтүү алгоритми окуучуларга түшүндүрүү жолдорун билесиздер. Андан кийин ооз-2 жана жазуу жүзүндө көбөйтүүнүн айырмачылыктарын көрөсүздөр. Демек, бул биздин максатыбыз болду. Андан кийин лекцияда каралуучу суроо. Биринчи, санды суммага жана сумманы санга бөлүү эрежелери жана аларды амалда аткарууда колдонуу жолдору. Экинчи, көбөйтүүчүлөр топтоштуруу эрежеси жана алардын мааниси, түшүндүрүү ыкмасы. Үчүнчү, мамыча түрүндөгү көбөйтүү алгоритмасы, аны түшүндүрүүдө эске алуучу учурлар. Алгач санды суммага жана сумманы санга бөлүү эрежелери боюнча көңүл бурсак. Демек, биз мектепте бул тема негизинен 3-класста өтүлөт. Ошондуктан жүз ичиндеги сандарды ооз-2 көбөйтүү учурлары ар кандай эреже касиеттерге таянылып аткарылгандыгы бизге маалым. Башкача айтканда, таблицалык эмес учурдагы ооз-2 эсептөө эрежелери сумманы санга көбөйтүү жана санды суммага бөлүү эрежелери болуп эсептелет. Мындан сырткары дагы бир эреже бар, аны алдыда көрүп жатасыздар. Демек, ал негизинен төмөнкүдөй формулировкаланат. Бир жакта формуланы карасаңыздар, сумманы санга көбөйтүү эрежеси боюнча кашанын ичиндеги кошулуучуларды көрүп атабыз. Демек, аларды биз ар бирин ошол санга көбөйтүп, келип чыккан жыйынтыктардын суммасын тапсак, ошол эрежени колдонгон болуп эсептелет экенбиз. Демек, караңыздар, мисал келтирели. 17 саны менен 4 санын көбөйтүүсүн табуу үчүн алгач 17 санын 10 жана 7 сандарынын суммасы түрүндө, башкача айтканда, разряддык кошулуучулар түрүндө ажыратып алып, анан сумманы санга бөлүү эрежесин колдонот экенбиз. Демек, кошулуучуларыбыздын биринчи кошулуучу 10, ал сан менен 4 санын көбөйтүүсүн жазып, анан экинчи кошулуучу 7 саны менен 4 санын көбөйтүүсүн жазып, андан кийин биз бүтүн ондуктарды санга көбөйтүү эрежеси жана таблицалык көбөйтүүнүн негизинде келип чыккан сандардын тиешелүү разряддагы кошуу аркылуу 68 санын алат экенбиз. Андан кийин ушул эрежеге таянып биз көбүнчө тапшырмаларды мектепте аткарууга дуушар болобуз. Окуп китебинде негизинен ушундай тапшырмалар бар. Биринчи эреже көбүнчө таблицалык эмес көбөйтүү темасын өтүүдө 2 орундуу санды 1 орундуу санга көбөйтүүнү балдарга үйрөтүүдө кездешет. Сумманы санга көбөйтүү эрежесин түшүндүрүү негизинде эмне жатат? Демек, бунун конкреттүү мааниси эмне экен? Көңүл буруңуздар. Биринчи таблицада биз 8 тегерекчени көрүп турабыз. Болгондо да биринчи катарда 4, экинчи катарда 4. Башкача айтканда, катардагы тегерекчелердин саны 1 экен. Экинчи таблицада 3төн турат. Бунун жанында жазууну карасаңыздар, биринчи аткарылган амал кашаанын ичиндеги амал биринчи аткарылат деген. Башкача айтканда, амалды аткаруунун тартиби боюнча кашаанын ичиндеги амал сөзсүз биринчи аткарылып, сумма табылып, анан ошол санга бөлүнсөк 14 деген санды жыйынтыкты алып атабыз. Жалпы эле санап чыксак дагы ошол келип чыгат. Ал эми экинчисине көңүл бурсаңыздар, демек, ал амалды аткаруунун тартибине баш ийген жок. Бул сумманы санга бөлүү эрежесине баш ийип атат. Башкача айтканда, биринчи таблицада өзүңүздөр көрүп тургандай, катардагы тегерекчелердин саны бирдей болгондуктан биринчи таблицада 4төн 2 катар, демек 4 менен 2 көбөйтүүнүсү, экинчи таблицада 3төн 2 катар, 3 менен 2 көбөйтүүнүсү. Алардан келип чыккан жыйынтыктары бул таблицалык көбөйтүүнүн жыйынтыгы боюнча алардын суммасы 14 барабар экен. Ошол үчүн бул жерде эки нерсе маанилүү болуп эсептелет да, биз көбүнчө биринчиге эле басым жасай беребиз, сумманы кашан үчүн биринчи аткарып алып, анан жыйынтыгы чыгат деп. Студенттерде ушундай көпчүлүк студенттерде кемчилик ушунун негизинде жатат. Ошон үчүн экинчи аткарылган жолго көбүрөөк көңүл бурсаңыздар. Анткени сумманы санга бөлүү темасы өтүлгөндө биз негизинен амал туура чыкса эле ошого көңүл бурабыз. Бирок таблицалык модельге көңүл буруудан алыс болуп калабыз. Андан кийинки дагы бир эреже ооз-2 эсептөө эрежеси, топтоштуруу касиети. Топтоштуруу касиети ооз-2 эсептөө эрежесинин бири болуп эсептелет. Төмөн жакта эреже жазылып турат. Демек, көбөйтүүчүлөр топтоштуруу эрежесинин формулировкаланышы кандай болушу мүмкүн? Асыл жакта формуланы көрүп турасыздар. Демек, 2ден ашык болгондо көбөйтүүчүлөрдүн саны, биз аларды каалагандай тартипте көбөйтүү менен бирдей жыйынтыкка ээ болот экенбиз. Санды көбөйтүүнү көбөйтүү түрдүү жолдор менен ишке ашат. Башкача айтканда, мисалды көрүңүздөр, 5, 2 жана 4 сандарынын көбөйтүүнүсүн табуу үчүн биз алгач 5 менен 2нин көбөйтүүнүсүн таап, андан кийин 4кө көбөйтүп, демек 5 менен 2 көбөйтүүсү таблицалык көбөйтүү, 10 чыгат дагы 10 менен 4тү көбөйтүүсү бул бүтүн ондуктарды көбөйтүү эрежеси боюнча 40 барабар.
Андан кийин кааласак биз 4 менен 2 көбөйтүүсүн таап 8 5 бөлүнсөк эле таблицалык көбөйтүү 40 чыгат экен. Андан кийин 3-чү жолу бул 5 менен 4 санын көбөйтүүсүн таап, аны 2 бөлсөк, демек жыйынтыгында 40ка ээ болот экенбиз. Демек, буну менен эмнени айтыбыз керек? Бизде окуучулар негизинен ушул 3 түрдүү жол менен чыгаышы мүмкүн. Демек алар көбөйтүү эрежесинин башкача айтканда топтоштуруу касиетин туура пайдалана алгандыгы, мааниси ар түрдүү жол менен каалагандай тартипти аткарсам деле жыйынтык ушул чыгат экен да, көбөйтүү амалы үчүн кошу сыяктуу эле ушул эреже баш орун алат экен деген сыяктуу тыянакка келе тургандай болуш керек. Биз ошол жыйынтыкка жетүүгө аракет жасашыбыз керек. Андан кийин эки орунду сандарды бир орунду санга жазуу жүзүндө көбөйтүү кандай алгоритмдерге таянып аткарылат экен? Алгач жазуу жүзүндө көбөйтүү ыкмасын окуучу ийгиликтүү өздөштүрүшү үчүн төмөнкүлөрдү билиш керек. Биз деле өзүбүз буга чейин айтып келебиз. Сөзсүз разряд тиешелүү разряддын алдына жазылаарын, башкача айтканда бирдиктин алдына бирдик туура келгендей жазылыш керектигин билиш керек. Ондуктун алдына ондук, эгерде эки орунду санды эки орунду санга көбөйтсө. Андан кийин көбөйтүү төмөнкү разряддан баштап же болбосо оңдон солго карай аткарылаарын эске сакташ керек. Андан кийин санды эки сандын көбөйтүүсү бирдиктен разряддык бирдиктери андан жогору, башкача айтканда эки орунду сан келип чыккан учурда биз анда бирдиктин алдына бир эле цифра жазып, андан жогорку разряддык бирдиктерге майдалап туруп, жогорку разрядды биз ондуктарга же жүздүктөргө кошуу технологиясын жакшы билиш керек. Башкача айтканда эске сактоо. Мисалы үчүн эки орунду санды бир орунду санга көбөйтүүнү карайлы. Келиңиздер, 46 менен 7-нин көбөйтүүсү. Демек биз байларга буну түшүндүрүү үчүн алгач аны жазуунун алгоритмин туура жазышыбыз керек экен. Эмне үчүн 6-нын алдына 7-ни жазабыз? Анткени 46 санын бирдигинин алдына 7 сан жазылды. Анткени биз 7 бирдиктерди көрүп турабыз. Анан асты чийип туруп, алды жагына көбөйтүү белгисин коет экенбиз. Амалда аткаруунун тартиби азыр эле айтып кеткендей бирдиктерден башталып аткарылат. Демек 7 менен 6-нын көбөйтүүсү оң жагында алгоритмдик түшүндүрмөсүндө турат. 42 бирдик бар. 42 бирдиктин 2 бирдиги 4 ондугу бар. Эмне үчүн сары менен бөлүп койдук? Башкача айтканда бул эскертүү технологиясы же биз аны 4 ондук болгон үчүн ондуктардын үстүнө ыйгарып жазып коебуз. Эскертүү табыс дегенде адашышы мүмкүн окуучулар, ошон үчүн үстүнө жазып коюу керек. Андан кийин биз 2 бирдикти бирдиктин алдына жазгандан кийин 4 ондукту ондуктарга ыйгаргандан кийин ондуктарга көбөйтүүгө өтөбүз. Демек 7 менен 4-түн көбөйтүүсү 28 барабар, 4 менен 32 барабар. Оң жакта түшүндүрмөсү турат. Демек 28 менен ошол биз ыйгарып койгон 4-түн суммасы 32 барабар экен. Жыйынтыгында 322 деген санга ээ болдук. Сары менен боелгон разряддар бул эске сакталууга тийиш болгон. Башкача айтканда андан кийинки разрядды аткарууга мүмкүнчүлүк берген учур экен. Кийинкини караңыздар, 100 сандарды көбөйтүүнүн ооз эсептөөдө кандай артыкчылыктарын байкайт экенбиз. Демек, сумманы санга көбөйтүү башкача айтканда кандай көнүмдөр калыптанат экен? Өзүңүздөр көрүп тургандай, биринчи мисалды конкреттүү түрдө жазып атабыз. 24 санын разрядды кошуучулар түрүндө жазып, анан жыйынтыгын ар бир кошуучуларды көбөйтүп жыйынтыкка ээ болдук. Бир эле үлгү катары бир мисалды көрсөткөндөн кийин окуучулар ошол тартипте жыйынтыктарды алыптоого тийиш болуш керек. Андан кийин экинчи, үчүнчү, төртүнчү, бешинчи мисалдарда көрүп тургандай биринчи жооп ошондой болуп жазылып калат, окуучуларда бирок ал туура эмес. Ошон үчүн сиздер бир мүмкүн болушунча биринчи жолдорду аткарууга үйрөтүү керек. Кандай көнүмдөр калыптанат экен? Эки орунду санды разрядды кошуучу түрүндө жазуу, сумманы санга көбөйтүү эрежесин билүү, эрежени мисал чыгарууда колдонуу, ар бир кошуучуну санга көбөйтүп жазуу, анан таблицалык көбөйтүүнү билүү, жыйынтыгында сумманы таба алуу көнүмдөрү калыптанат. Оң жагында жазууну карасаңыздар, бул топтоштуруу эрежесине ылайык. Демек 5, 3, 2 сандардын көбөйтүүсү бул биз өзүбүз көрүп тургандай жыйынтыкчалардын ичинде 5 деген цифралар жазылып турат, алар 3 катар, чегинен 2, ал эми туурасынан 3 катар экен. Демек, биз жыйынтыгында бул жерде амалды аткарууда окуучулар каалагандай тартипте 3 көбөйтүүчүнү, кааласа 5 менен 3-түн көбөйтүүсү таап, андан кийин 2-ни, кааласа 3 менен 2-нин көбөйтүүсү таап, андан кийин 5-ти көбөйтүп, же болбосо 5 менен 2-нин көбөйтүүсү таап, анан 3 көбөйтсө жыйынтыгында 30 деген жыйынтыкты алып атат. Демек, амал туура аткарылды. Бул жерде биз окуучулардын кандай көнүм калыптанат экен? Топтоштуруу касиетин билүү, таблицалык көбөйтүүнү билүү, предметтик сүрөттөштөргө туура келүүчү түп мааны жаза алуу, түрдүү вариантта бирдей жыйынтык чыгарууга унаануусу. Демек, көрсө кандай тартипте болсо да муну аткарсам ушундай жыйынтыкка ээ болот экен деген жыйынтыктарга ээ болот экен. Биз деле ушул жерден өзүңүздөр байкап тургандай ооз эки эсептөөдө окуучуларда көптөгөн көнүмдөр калыптанат экен.